Уштапта өндірісі мектеп бақашыға түскен Жумгал районының борборы Чайык айылындағы ушул кийим тигүү цехинин иштей баштаганда 3 ай гана болду. Мындалардын айтымдарында бардык жабдуулар жаңы жана ошого жараша эмгек ыргагы өз нугунда. Жабдуу демекчи, аларды сатып алууга, дегеле элеттик кыз келиндерге оңдой берди болгон ишкананы ишке киргизүүгө баш аягы $200,000 сарпталган. Эгер бардыгы ойдогудай жүрсө, райондун айрым айылдарында анын филиалдарынын ачылары күтүлүүдө. Буюрса 80 кишилик дагы чоңойтобуз. Азыр баягы бул жакта мурун иштеп жүргөн эжелер, жаңы үйрөнгөндөр мындай поток менен кылып үйрөтүп алып атабыз. 10 киши үйрөнгөндөн кийин анын артына 10 киши кылып азыр 30 кишиге жетип калды. Кийим тигүүчүлүктө кадыресе тажрыйба топтогон Ажамал Чанарова кесиби боюнча мугалим. Бирок 9 жылдан бери жумуш табылгандыктан анысын өзгөртүүгө туура келди. Ал мунусуна өкүнбөйт деле. Тескерисинче өзү мекендеген алыс айылда ишкананын иштей баштагандыгына курсант. Чынында эле ал сыяктуу үйлөрүндө бош отуруп калган аял зат үчүн туруктуу иш орундарынын түзүлгөндүгүн көңүлү түшөк, бул каарманыбыздын кубанычын тең бөлүшкө толук негиз бар. Айлыкты 10 күндө бир таратып турат. Эч кандай үзгүлтүксүз 2 күндө бир эс алуу. Шарттары дагы жылуу, абдан кухнябыз өзүнчө, кийинип чечкен жерибиз, раздевалкабыз өзүнчө. Бардык бош келиндерге жакшы эле болду дейм да. Айрыкча мына бош жүргөн азыр убакта иш жок. Иштелген кесиптин деле эмелери азыр бош, убактылуу бош жүрөт. Аябай жакшы болду. Иш менен баарыбыз камсыз болуп калдык десек жаңылышпайм. Элеттик тигмечилердин колдорунан жаралган ушул продукциялар учурда ортомчулар сыры Россияга, Казакстанга жана Кавказ өлкөлөрүнө экспорттолууда. Албетте, мындай жагдайда өргө карай өз кадамын жаңыра таштаган аталган өндүрүш объектисинин чындап эле келечеги жаман эместей. Эске салсак, бүгүнкү Теңиртоо жергесинде кийим тигүү цехтеринин саны 100гө чамалайт. Антса да алардын 80%га жакыны жергиликтүүлөрдүн гана муктаждарын канааттандырып жаткандыгы кабатырлантат. Бөлөкбай Шеримбеков, Нияз Азизов, Нурбек Рахманов, ЛТР, Жумгал району.